Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин Десин ТВ каналымдын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен Кыргызстандын саясий майданында жүрүп жаткан согушка анализ жүргүзмөкчүбүз. Эмне болуп жатат, кантип жатышат, кимдер бомбаларын таштап жатат, кимдер коргонуп жатат, өзүңүздөр деле жакшы билип турат болушуңуздар керек. Ошолор жөнүндө бир аз сүйлөшмөкчүбүз достор. Албетте сиздер күтүп жаткан болушуңуздар керек. Кечээки биздин YouTube сурамжылообуздун жыйынтыктарын албетте аны мен кийинки берүүмдө чыгарамын достор. Азыр бизге ушул нерсени айтпай койсок, сөздүн кезеги ушул нерсеге келип калды. Анткени коомчулуктун баардыгы карап калышты. Кечээ Жанар Акаев чоң саясий бомбасын туруп парламенттен туруп премьер-министр Абылгазиевди көздөй ыргытты достор. Эми көп эле бомбалар жогорку кеңеш тарабынан ыргытылып анан жарылбай калып жаткан. Бул бомбасы кандай жарылат билбейм. Эми ушул бомба деген сөздү Сыймык Жапыкеев жаргызгандан бери көбү колдонуп калды. Мен дагы бул сөздү айтуу менен ушул бомбардир депутатыбыздын кечээки жасаган кайрылуусун ошол Мухаммедкалый Абылгазиевка кандай натыйжаларды берет, бул коомдо кандай тенденцияларды жаратат, ошол жөнүндө сөз болмокчу достор. Бомбасы жарылат же жарылбай калат, аны дагы турмуштун өзү көрсөтөт. Ал эми мындай коомдук биздин жашоодо, саясий аренада реалдуу түрдө параллелдери бар да бул нерсенин. Ошол кандай таасир берет, мен ошол жөнүндө айтмакчымын. Анткени эмне болгон параллелдер бул? Бул параллелдер мисалы үчүн достор, Сыймык Жапыкеев ошол Кубанычбек Жумалиевди, Акаевдин соратниктеринин бири. Ошол кезде бул киши дагы премьер-министр болуп иштеген, Жалал Абадта губернатор болуп иштеген, чоң кызматтарды ээлегендигин сиздердин баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ошол кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекеттик байлыкты үзүп жулкуп билдирбей, ушундай чоң байлыктарга жетип алгансыз деп туруп, чоң күнөөнү мойнуна тагып жатат, коюп жатат ошол кишиге күнөөлөөнү. Ал киши азыр сотторго кайрылып, иши кылып ал дагы өзүнүн защитасын кылып жаткан кербези. Эми мындай бир ал киши Жумалиевдин защитасы мындай болмок да. Сен мага доказательствосы жок, баягы аныктамасы жок эле күнөөнү коюп жатасың дегендей кылып айтмак да. Ушул сотко дагы ошентип кайрылмак. Эми бул жерде азыркы кезде Абылгазиев менен Жанар Акаевдин акыбалы деле кудум эле ошондой параллел болуп калбадыбы? Жанар Акаев деле чынын айтканда 5 миллиард сом деген чоң килтейген акча. Бул канча боло тургандыгын мен миллиардер эмесмин, мен андайды көргөн дагы эмесмин. Эч ким, карапайым адамдар, сиздер деле көрбөсөңүздөр керек. Өтө чоң сумманы бармак басты, көз кысты кылып баягы май кармаган бармагын жалайт жебеген жердин алдында деген мен кечээ эле постума жазып чыктым эле. Кыргыздарда ушундай принциптер илгертен бар. Бизге ошондой нерсе аябай жакын, жагат. Да, ошон үчүн коррупциядан кутулбай келе жатабыз. Сайрай беребиз, мага окшоп сүйлөй беребиз, жыйынтыгына келгенде баарыбызга жагат ошол коррупциянын баардыгы. Ошентип эки параллел болуп калды. Албетте Сыймык Жапыкеев дагы айтат, эсил эгерде сот болсо, мына анда Жанар Акаевди деле соттобойсуңарбы деп туруп, же болбосо ушундай бир окшош нерселер болуп калды. Бул окшош коррупциялык параллелдиктер, биз коррупциялык мамлекетте жашап жаткандыктан ар бир чиновниктин артынан иш козгоп, ошонун кылган иштерин көрсөтүп эме кылсаң эле табылат. Анткени кантип эле азыраак кичинекей айлыкка иштеген губернатор деп коелу, райондун акими деп коелу, иши деги эле ким болбосун чиновниктер азыраак айлыкка ошончолук байлыкты кантип чогултушат достор. Мунун баардыгын биз баарыбыз жакшы билебиз да. Булар той кылса деле коррупциянын элементтерин колдонушуп, ошол адамдары конверттерге салып алып 10 миң, 20 миң, 30 миң долларларын алып келип беришет. Кандайдыр бир юбилейлерин кылса деле ушул подхалимдиктин, пара берүүнүн, коррупциянын башкача бир схемаларынын биздин бул турмушубузга сиңип калган нерселер да. Биз баарыбыз ошону жакшы көрөбүз, ошентип тойлорду өткөрөбүз, ошентип өзүбүздүн кол алдыбыздагы адамдардан акча чогултабыз. Карапайым адамдарды ала турган болсок, карапайым адамдар биз эми кандай бул коррупциянын зыяндары? Биз кандайдыр кичинекей
işleribizdi бүтүрүш үчүн дагы бирөөлөр менен сүйлөшүүгө туура келет. ЗАГСка барсаң паспортуңду же болбосо метрикаңды алыш үчүн тезирээк өчүртүү жок алыш үчүн кичине акча сунушка туура келет. Анткени сени менен сүйлөшпөйт. Доктурканаларга жаткызганда врачтар менен сүйлөшүүгө туура келет. Анткени врачтардын акыбалы дагы мына көрүп жатасыздар, мышык ыйлай турган 6000-7000 айлыкка иштешет. Ал эми адамдын өмүрү, адамдын ден соолугу канчага тура тургандыктарын өзүбүз жакшы билебиз достор. Биздикилер кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп, аракты ичип алып айдашат, мисалы үчүн водительдер кээ бири ушундай өзү кыйынмын дегендер. Анан ГАИге акчаны бере коюшат. Ушул нерсе бизге жагат, абдан өзүбүзгө ыңгайлуу бул коррупцияда. Баягы коррупция менен кыргызчылык экөө биригип, сонун бир биздин жашоо образыбызга кирип кеткенде, ал ушунчалык сонун болгондуктан биздин азыр каныбызды сора баштады да. Эркин иш кылууга, башка нерселерди кылууга мүмкүн эмес. Ошол бизге баягы закон сыяктуу, мыйзам сыяктуу болуп калды. Бул кыргызчылык менен ошол коррупциянын биргелешкен элементтери да. Буну албай койсоң, кантип эме кыласың, жашайсың дегендей бир ушундай адамдарды, чиновниктерди биздин экономика ошого такап койгондо аз айлыкка кантип эле ошол адам иштесин. Эми сиздер ойлосоңуздар, ушу райондун акими бир 25-30 миң болсо керек, мен айлыгын билбейм. 40 миң, 50 миң болгондо деле биз мына Россияда иштеп жүрүп, реальный жашоону билебиз го достор. Мисалы үчүн 40 миң, 50 миң алсаң деле жетпейт. Биякта эконом кылып, анан Кыргызстанга жөнөтөсүн, ал акча жок да. Ал эми биздин Кыргызстандагы чиновниктер 40 миң, 50 миң менен чоң үйлөрдү алышып, чоң машиналарды алышып жүрөт. Биз ошондой 40 миң, 50 миң акча менен эптеп, мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айтсам, эптеп бир айылдан үй салганмын, жарымын кредит, жарымын эме кылып жүрүп, ушул Россиядан бир комната алганмын. Биз эмне себептен ушунчалык кыйналып иштесек дагы, реальный акчаларды кармап жатсак дагы, чоң бир ушулардай болуп жыйынтык чыгара албайбыз. Ал эми булар бир кичинекей нерсеге кол коюп, мынча жол асфальт болду, мынау эмелерди бүтүрүп жатабыз десе, миллиондогон, керек болсо миллиардтаган акчаларды жеп коюшуп, сугунуп коюшат экен да. Ошол кечээки Ала ТВ деген телевидение бар экен, ошону Билайндарга сатканда телевидениянын өзүнө акчасын алыптыр дагы, анын ичинде кошо 200 мегагерц жыштыгы дейт. Эми ал мегагерцтери кандай өлчөнөт, анын килограммы канчадан болот, менде түшүнүгү жок. Ошол негизинен түшүндүм. Илгери 15 мегагерцтик нерсени эле чоң акчага саткан экен. Ал эми бул жерде 200 мегагерцтик нерсени ошол баасын айтып жатышат. Азыр 5 миллиард сом акча болмок экен да. Ал канчалык деңгээлде курсу кандай болот? Эми 5 миллиард эмес, 1 миллиард сом акча болгондо деле канча болот? Ошону баягы Наталья Гончаренко деген ошол жыштыктарды, ошол байланышы бар агентстводогу, байланыш агентствосунун башчысы сатып жибериптир да. Аны биздин ГКМБнын жигиттери азыр кармап кысымга ала баштаптыр. Менимче ушул Жанар Акаевка ошол ГКМБнын балдары маалымат айтканбы, эми алар айтпаса керек, же тиги маалымат байланыштар агентствосунун адамдар айткан биши кылып бир жакшы патриот адамдар мага айтты деди. Өзүнүн маалымат булактары бар экен. Биздин баардыгыбыз эле оперативный сотрудник болуп кеттик азыр. Өзүбүздүн агенттерибиз бар. Жолугуп шпионский заман болуп калды. Иши кылып ошондой өзүнүн маалымат булактарынан алыптыр. Эми кандай болгон учурда дагы азамат Жанар Акаев азыр интернет талаасында сөздөр болуп жатышат. Популист сүйлөй берет, жыйынтык чыкпайт. Урматтуу Жанар Акаев угуп жаткан болсоңуз, жыйынтык чыгарып коюңузчу, мына деп туруп тарс эткизип, айрыкча сиздин кечээки жасаган кадамыңыз мен үчүн лично мен үчүн абдан жакшы болду. Анткени мен ушул өкмөттүн ушулардын мордасын көргүм келбей калган. Айтканда мен Мукаммедкалый Абылгазиевдин өзүнө да кайрылгам. Албетте менин видеомду алар көрбөсө деле керек, бирок ошентсе дагы көрбөйбү биздин иш сүйлөп кое бериш да. Анан калганын жыйынтыгын көрүп жатарбыз. Сиздердин урматтуу өкмөт дегенмин, вице премьериңер экөөңөрдүн мен мордоңарды көргүм келбейт депчи. Мен чын айтканда лично өзүмдүн атыман айтсам, буларды көргүм деле келбейт. Кечээки сиздин кылган нападенияңыз, ошолорго ыргыткан бомбаңыз мен үчүн абдан жакшы болду. Мен президенттин өзүнө да акыйыр түрдө айттым, ушул премьер министриңизди кетириңизчи урматтуу президент деп. Анткени вазир жакшы, хан жакшы дейт. Кантип эле вазири жакшы болуп, жакшы бир идеяларды айтып, жакшы бир мыйзамдарды көтөрүп кирип,
жакшы бир иштерди жүргүзүп турса, ошол Сооронбай Шарипович Жээнбековдун деле жүзү да ошол кишиге деле жакшы болмок да. Анан кийин ошол эч нерсени кылбай эле отурса, бирдеке десе эле ооба кылабыз деп министрлеринин жооп берип аткандарын, ушу депутаттарга жооп бергендерин мен өткөндө Элвира Суравалдиевага жооп берип жаткан транспорт министрлигинин жооп бергенин көрдүм достор. Бардык эле министрлердин, транспорт эмес, барды. Бир эле тиги социалдык министрдин башкасы, калгандары бардык эле эчтекени жооп бере алышпайт. Ушинтип эки алган баладай ошол транспорт министрлиги. Анан булардын дагы жооп бергендигинин эмес эле оңтойлуу жолу эле мындай экен. Даярданып сизге кагаз түрүндө жооп береличи. Кандай сонун ответ? Чудо да, чудо, баягы орустар айтмакчы. Билбейсиңби? Жок, мен билбейм деп мынтип эме кылып калыш жок. Сонун элдин алдында мен сизге жазуу түрүндө кайрылайынчы, анан маалымат чогултайлычы. Бардык эле министрлердин жооп бергендиктери ушул да достор. Мындай бир билбегендиктери. Болуп турганда биз Манас аэропорту жөнүндө айтам деп олуп калды эле. Манас аэропорту жөнүндө айтып бериңизчи деп сураса, аны деле билбейт, муну деле билбейт дей койчу. Премьери баш болуп, министрлери төш болуп, эч кимиси эч кандай даярдыктары жок да. Бул өкмөткө нөл баа деп койсок болот да достор. Мен үчүн абдан жакшы болду. Өкмөттөр кетсин. Мына дагы кече ушундай талап болду министрге, премьер-министрге. Булардын баары кетиш керек достор. Жок дегенде билебиз, мындан кийин деле бир жарытылуусу келеби келбейби. Бирок кантсе дагы ушулардын мурдасын көрбөсөк, бир жакшы адамдар келип калса керек достор. Өкмөтү кетсин, кичине болсо дагы ушул шайлоого жакшы адамдар менен баралы. Мен айта турганым ушул эле бүгүнкү. Менин анализим ошол болду достор. Ушул кандайдыр бир деңгээлде ошол Сыймык Жапыкеевтер менен Максатбек Мамыткановторго жакшы болду бул кечээки кадамы. Анткени эмне десе айтышат да булар деле. Мына анда Жанар Акаевди камагыла, ал деле бизге окшоп айтып жатат, башкалар деле айтып жатат деп туруп, баягы защитага, коргонуу оборонасына жакшы факттар болуп калды да. Ал эми Мукамметкалы Абылгазиев өзүнүн абийири элдин алдында, кыргыз мамлекетинин алдында канчалык деңгээлде таза экендигин азамат болсо эми далилдеп берсин достор. Саламатта туруңуздар, активдүү болуңуздар.